Hay авайла. Коркутат го бул Санчо. Неме? Сабыр, бой канча чыгат? Бой 1.80 чыгат. Но серине келчи туштап. 1.80. Бул ат 1.65 гарантия чыгат да. Бой 1.80. Мына Сабырга өлчөп ченеп алсаңар да болот. Бул дагы наркыдагы аттын чоңу экен, бул дагы баланын чоңу. Санчо. Жайдакта тартып коелу. Кыргыз аттын чоңу. Assalamu alaikum достор. Улуттук спорт каналынын катталуучулары жана жалпы эле атыш кооздору. Достор, Карасуу жерине келдим, Мамаджан деген айылга. Бул жерде мына ушу түпкү теги санчолорго барып такалган Нокенден келген санчо сатууга чыгат экен. Кыргыз аттын чоңу. Жанынан барсаң да аябай чоң ат экен. Мына ушул атты мен сиздерге тартып маалыматын алып берейин деп келип калдым. Анда эмесе видеону толук көрсөңүздөр, мына ушул санчонун маалыматын толуктап алып берейин. Сабыр палван берип астырыным. Санчонун маалыматын айтайлы. Бунун биринчи кайсы жылдары келди эле бул Жалал Абадтан? Кышты убагында келген, 2 жыл болду. Азыр 2 асы. 2 асы болду. Ат жакында эле багуудан чыктык. Быйыл кугазык болду Кургутта. Кургуттан чыгардык. Багуудан ошол 10-15 күндөн бери асылып атат. Минилек покач. Минилек биринчи жолу. Аттын бул ата теги ошол Жалал Абадтан Окенден келген Санчо. Бунун кличкасын дагы ошо Санчо деп коюп койгонбуз. Бул биз жакта ушул Санчо бар менде. Анан Нокатта башта жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов да ушунун акасы бар биз. Чабдаргашка. Карасуда улакта бауш төгө таштаган. Андан башка дагы көп сорунда. Бул ушул өзүбүздүн территориядагы улактарга пока чоң улактарга чабыл элек. Теке улактарга чабылып үйрөтүлгөн. Кыйнаган эмеспиз атты. Кудай кааласа эми быйылдан баштап чоң жыйындарга 10 000, 20 000 долларлык жараган жерлерге жарайт да любой жыйынга жарайт. Барышы жакшыбы? Барышы гарантия барат. Ооба, мына күчүнө жараша барган болсо чоң ат экен. Бул дагы жоон. Жоон 1.65. Көргөнгө. Өзүбүздүн кыргыз жылкы. 1.65 чыгат жөн эле, андан деле бийиктейби? Мында мен бойлогондо деле кыйла эле бийик. 1.65 деп коер. 1.65. Жакшы экен. Нары бери тегеретчи, анан дагы маалыматына кайтайлы. Курч экен, бирок жаман чоң ат экен. Көмө болсо көп кыйнап айлабай. Токтотуп турсаң эми, мен жакындан да буту колу дени карады кандай? Буту башы, ден соолугу жакшы. Такасынын размери 32, такасы да чоңдон экен да? Чоңдон, 32-нчи размер. Заказной болот. Төштөрүн да тартайын. Тегеретип да тартайын. Жоон дагы, чоң дагы, узун дагы. Кыргыз аттын чоң экен чындыгында. Мындай кароого жетегенке жана андай эмелери кандай кылып жору? Жош, жаш балдар карайт үйдө. Инилерimiz өздөрү эле карайт. Мектепте окуган бала. Кароого в общем жош. Жакшы экен. Наркы жогору көздөй бастырсаң мен чатка жактарында бир сыра тартып өтсөм, анан дагы маалыматына кайтайлы. Кыргыз аттын чоңун издегендер болсо, мына экен. Палван ат экен чындыгында. Чоң улактын аты экен да Сабыр? Чоң улактын аты. Чоң улактын аты экен. Бул жаныбар өзү курч, өтө курч. Ооба. Багуудан биринчи жолу минилип атканга бир аз не кылат, атак туутуп. Мингенде ордунда тура албайт, кытырапчы. Чоң болгону менен жеңил. Курч ат.
Жакшы экен. Буга чейин үйүргө койдуңбу же жөн эле? Жок, үйүргө коюлу элек. Үйүргө мындай эле ручной 1-2 беге койгонбуз, а так агытылып коюлу элек. Ручной коюлуп, сулунга тийишпейт, бирок ручной койгонбуз. 1 беге койдук. Жакшы экен. Улактары демек көрүлгөн, дароозу жарылган, топко барат, чуркайт экен да демек, а? Топко барат, чуркайт. Топтун Мен муну Кызылордогу улакта көрдүм а былтыр чамасы, а? Ошол жерге бар. Жанагы Медер 2 жолу катар машина менен төбө таштаган улакта ушул жүрдү да? Ушул жерде. Ооба. Ошол көп кыйнабай эле не кылганбыз эми. Кичине эки асы кыргызда айтат го. Конанында курут асыйында асыра деп. Ыстысында пышыр депчи. Мындан буягына любой чоң улакка салса боло берет. Топтап койдук, Кудай каласа. Асырап асып деп мына малына жеткирипсиң да эми чабыла турган кезине, а? Эми чабыла турган кезине жет. Таптап эле мына суутусун келтирип, аралашса болот экен да демек, а батыр? Суутусун келсе эле Кудай каласа жарайт. Мынакей достор, көрүп атасыздар, мен жакындан дагы башыны, кулак башын тартып өтөйүн, жакындан көрөм дегендерге. Ат чоң ат, сүрдүү ат экен, мындай жанына келгенде дагы ат өзү байкап да турсаңар керек. Төштөрү да кенен. Төштөрү да кенен, үстү дагы толо. Үстү толобу? Сөрдө, бийик сөрдө отурганда болосуң, 1 метр бар да, мына талтайып. Ооба, мындай мингенде эле көрүнүп турат. Мынакей достор, маалыматын уктуңуздар, көрдүңүздөр. Сабыр иним. Аттын баасы канча эми? Аттын баасын 650 000 сом деп атам. Сомго. Долларга канча болуп калат? Сомуна айтып тура берели. Кыргыз сомуна 650 000 экен да? Кыргыз сомуна өзүнүн сомуна 650 000 сом. Кеми бар, содалашабыз. Аттын ден соолугу мыкты. Ичип жегени, улагы гарантия ошо. Былтырлары ошол чабып үйрөтпөгөнбүз атты. Ар кандай жыйынга салса болот быйыл. Быйыл уже эмеси келди да. Малы келди деген. Мынакей достор, мен бул жигиттин номерин экранга жазайын. Эл ичиндеги мыкты аттардын бири, дыйкандын колунан, мындай өзү өстүргөн адамдын колунан ишеничтүү ат аламын. Анан да кыргыз аттын дөбөсүн алам дегендер болсо, мына ушул жигитке кайрылып ушу атты көрө бересиздер. Ат чоң дагы экен, чындыгында узун дагы экен, жоон дагы экен. Анан санчо экенине далил да бар экен.